Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу жердештерим, урматтуу менин шайлоочулар. Эсиңиздерде болсо, буга чейин шайлоо үгүт маалында массалык башаламандыкты козуттуң деп 278-беренин негизинде мени камакка алышкан. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин жердештерим, мен ойлоп турмун, Токтогул шаардык кеңешинде депутат катары өрөөнүмдүн өнүгүүсүнө салым кошом деп. Элдин мүлкүн урдатпайм, өнүгүү жолуна алып барам. Экономикалык, социалдык абалын оңдойм, мамлекет башчыга жардам берем деп ойлоп турмун. Бирок тилекке каршы көрдүңүздөр, мага кандайдыр бир мени сындырууну көздөгөн топ пайда болду. Алар бүгүн менин чачымды алышты, эркиндигимди алышты. Темир тор аркасына камап алып, моралдык басым жасап, мандатымды алам деп ойлошту. Бунун баары эмнеге? Мага ким кызыктар болуп атат? Сиздерге дагы бул суроо кызык жаратып жатса керек. Келиңиздер анда чогуу бирге изилдейли. Эмне үчүн коррупционерлер биригип алып, же болбосо коррупционерлерге колтукташ адамдар көбөйүп, бизге окшош ачык айткан күрөшөм деген адамдарды сындырган жатат? Эмне үчүн коррупционерлер бат биригет, ылдам биригет, жана бекем биригишет? Эмне үчүн бизге окшош ачык айткан активисттер бириге албайт, акыйкат айткан депутаттар бириге албайт, мындай жөнөкөй карапайым калк бириге албайт? Келиңиздер анда биз баардыгыбыз бирдемде биригип, ана могул видеолорду бөлүшүп, президентке жеткирип, президентке жардам берип, өлкөбүздү өнүгүү жолуна түшүрөбүз. Анда эмесе менин башымды алууга буйрук берген бир адам же бир топ бар. Жалал Абад областынын ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Марлис Асанов, анын орун басары тергөө боюнча Канатбек Ишембекович жана тергөө бөлүм башчысы Сулайманов Мурат Кимбилетович эмне үчүн мени камаганга аябай кызыктар? Эмне үчүн алар тергөөгө басым, кысым жасап мени каматкызы келип атат? Мен аларга мурун жамандык кылган эмесмин, аларды сындаган эмесмин, алардын куйругун баскан эмесмин, бирок алар менин оюмча буйрук аткарган жатат. Мен бүгүн тагыраак айтканда Сулайманов Муратка токтолуп кетким келип атат. Сулайманов Мурат өзү Таластан болот экен. Анын жетекчиси Марлис Асанов дагы Таластан. Бул жерде кандайдыр бир кичинекей шегим жаралып жатат. 2007-2008 жылдары Сулайманов Мурат Сузак районунун тергөө бөлүмүнүн катардагы тергөөчүсү болуп иштеген экен. 2018-2019 жылдары ошол эле Сузак районунун тергөө бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген экен. Андан кийин ал 2019-2024 жылдары Токтогул районунун тергөө бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген экен. Дээрлик 4-5 жыл ал Токтогул районунун тергөө бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп атат. Бул жерде сиздерге ой пайда болгон жокпу? Ооба, мага да ой пайда болуп атат. Ал адам мени аябай жакын билген, аябай көптөн бери изилдеп жүргөн инсан деп мен эсептейм. Мен шектенем. Мен буга чейин жогорку кеңешке да күрөшкөм, бир эмес 2 жолу. Андан кийин шаардык кеңеште күрөштүм. Анча-мынча коррупциялык иштерди айттым, анча-мынча жетекчилерди сындадым. Ооба, келечекте чоң коррупционерлердин бетин ачайын деген аруу тилектерим бар болчу. Булар ошонун алдын ала билгенби? Бардыгы чогулганбы? Айта кетейин дегем, ал кече мурда күнү полковникти алган кезде райондун администрациянын башчысынын орун басары зам аким Нурболот Кожобергенов аны Facebook баракчада мынтип куттуктап турат. Сиздер ойлоп атасыздарбы? Нурболот Кожобергенов мени камоого буйрук берген деп. Билбейм. Келиңиздер андан дагы тереңинен изилдеп өтөлү. 2024 жылдын август айында Сулайманов Мурат Жалал Абад областынын ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалат. Дайындалган соң дароо 1 айдан кийин мага кылмыш иш
токуган аракетине өтөт. Тагыраак айтканда 9-сентябрь кылмыш иштерин башы башталат. Ушул мезгилдерге мага мен Москва шаарында иштеп жатканда, ага чейин Кыргызстанда жүргөндө мага бир катар адамдар кабарлашкан. Болот, сен жакында камаласың. Сенин үстүңөн иштеп атат. Сүйлөшүүлөр жүрүп атыптыр деген сөздөрдү бир нече адамдар айткан. Мен ишенген эмесмин. Бирок мен камалгандан кийин толук ишенип калдым. Көрсө менин артыман жоон топ иштеп жатканын. Тагыраак айтканда Сулайманов Мурат менин шегим бар. Ал Жалал-Абад областына жетекчилик кызматка жөн барган эмес. Аны жылдырышкан, ал полковник наамды алган. Жана ошондой эле дал ошол күнү мени Белекке камакка алып берген деп ойлойм. Эгерде сиздерде маалыматтар болсо, сиздерде бул жөнүндө кандайдыр бир кошумча оюңуздар болсо, комментарийге калтыра кетиңиздер. Сулайманов Мурат тергөөчүлөргө катуу басым жасаган. Тергөөчүлөр мени камалбай кыйналышкан. Ал бир эмес бир нече жолу соттук лингвистикалык экспертизанын жыйынтыктарын чыгарган. Эң биринчи жолу мени Исмаилов Улан деген менин иш аракетин жүргүзгөн. Андан кийин комиссиялык корутундуну дайындап, анын жыйынтыгын күтпөй экинчи тергөөчүгө өтүп кетет. Экинчи тергөөчү Кудайбердиев Уларбек. Ал дагы анын жыйынтыгын күтүп отуруп, камакка албай, урушуп талашып, мени болсо чакыргандан кийин камай албай коет. Ал күнү милициянын 100 жылдыгы болот. Баса айтып кетүүчү нерсе, мени 31 октябрь ыкчам кызматкерлери жолдо Токтогулдан Жалал-Абадка алып бараткан учурда эмне үчүн сени майрам күнү камады? Эмне үчүн майрамдан кийин камайлы десем дагы болбой койду? Жетекчилер аябай кызыгып жатат сизге деп мени жол бойлото алып кетишти. Ооба, дал ошол майрам күнү буйрук берген адамдарга майрамыңа белек катар деп мени эркиндигимен ажыратуу аракеттери жүргөн. Дал ошол күнү экинчи тергөөчү Кудайбердиев мени үйүңүзгө кете бериңиз деп кат берет. Эртеси күнү сурайм деп мени биринчи күнү күбө катары сурайт. Мен кетип жаткан учурда кайра артка чакырышып, сиз менен жетекчилик сүйлөшөт деп мени дээрлик 30 саат мыйзамсыз кармап, андан кийин шектүү катары 48 саатка камайт. Ооба, ким камады деп ойлойсузбу? Дал ошол Сулайманов Мурат өзү камайт. Бирок мен өзүм көргөн эмесмин. Ал күнү ал тергөө амалдарын жүргүзгөн эмес. Бирок ал онлайн форматында ал телефон аркылуу тергөөчүлөргө басым жасап, телефон аркылуу тергөө тобун түзүп, өзү шектүү катары мени камайт. Ал кантип камаган? Анын колдору бүгүн токтомдо турат, бирок мен аны бир дагы көргөн эмесмин. Жана менин адвокатым дагы аны көргөн эмес. Мына ошентип мыйзам бузуучулук менен шайлоо мыйзамдарын билип, мени шайлоодон четтетейин деп ал адам мени камап отурат. Мына кыргыз элим, ушундай мыйзамсыз камоолор, бизге окшош күрөшөм деген инсандардын демеден күчүнө күч берген ордуна коомду экиге бөлүп, мына бийликке каршы койгон бул инсандар бүгүн жылдыздан жылдызча, а мүмкүн тыйын алып мени камап жаткандыр. Сөзүм кургак болбосун. Мен далилдер менен айтып, далилдер менен дайыма изденем. 2007-2008 жылдары Сулайманов Мурат Сузак районунда тергөөчү болуп отурганда 4 адамды зордуктадым деп мыйзамсыз камайт. Алар 18 күн эч нерсесиз далилденбей мыйзамсыз камакта отурушат. Ал арада чыныгы кылмышкерлер табылып, 4 адамды кой бергенге мажбур болот. Ал 4 адам жөн эле калмастан прокуратурага арыз жазат. Сулайманов Мураттын үстүнөн кылмыш иштер козголот. Мына төмөндөгү сандар менен ал кылмыш иш бүгүн дагы былкылдабай турат. Эгер адилет издеген
Адилеттүүмүн деген прокурорлор, областтын прокурорлору, башкы прокурор, башкы прокуратурада иштеген прокурорлор адилеттүүмүн деген болсо, бул кылмыш ишин бүгүн ордунан козгоп, кайра башынан башташ керек. Эмне үчүн мындай шалакы, ууру тергөөчүлөр бүгүнкү күнгө чейин мыйзамсыз ар кимдин эркинен ажыратып эркиндикте жүрүш керек. Тескерисинче мен отуруп чыккан СИЗОго аларды бүгүн камаш керек. Айтайын дегеним 2008 жылдан 2018 жылга чейин ал кылмыш ишти жаап жашырып келген. Мүмкүн тыйындар менен бүтүрүп келген. Ар кандай ыкмалар менен аны жаап жашырып келген. 2018-2019 жылдары ал Сузак районунун тергөө бөлүмү башчысы болуп турган учурда өзүнүн кол астындагы тергөөчүлөргө мына менин кылмыш ишимде басым жасагандай басым жасап, ал тергөөчүлөргө өзүнүн кылмыш ишин актатып, көктөтүп жаап койгон. Мына ал иштер бүгүн ушинтип билмексен болуп жабылып кетти. Мындай иштердин менде дагы 4-ü бар. Мен аларды кезек-кезеги менен бардыгын чыгарып, арыздардын негизинде бардыгын мен прокуратура органдарына, адилеттүү инсандарга, мамлекет башчыбызга жөнөтөм. Келиңиздер, урматтуу прокурорлор, урматтуу милиция кызматкерлери, мына бир кумалак бир карын майды чиритет дегендей, бир нече кызматкерлер, бир нече ыплас жетекчилер мына ушинтип жалпы ички иштер министрлигин, жалпы укук талаазын ишенбөөчүлүк алып келип жатат. Мына бул инсандар барып отуруп бийликке мындай терс таасирин тийгизип отурат. Элди бийликке карама каршы коюп келатат. Көрдүңүздөрбү? Сиздерге мен бүгүн далил факт менен айтып жатам. Эгерде мен ушул далилдерди кандайдыр бир жүрүшүн, тергешин, жолбосо төмөндө мен айтып өткөн кылмыш ишин кайра башынан жандандырылбаса, мен 4 мыйзамсыз камалган инсандарды таап, албетте мени камакка алып койбосо, иликтеп чыкканга аргасыз болом. Мүмкүн 100 адамдар, жабырлануучулар чыгаптыр. Келиңиздер, баарыбыз бирге күрөшөлү, Кыргызстаныбызды өнүктүрөйлү. Ал эми мен кыргыз элиме кайрылам. Кыргыз элим качанга чейин ушинтип коррупциялык иштерге жем болуп жүрөбүз? Келбейсиздерби? Бир жакадан баш чыгарайлы, бир жеңден кол чыгарайлы. Мындай маселелерди коомчулукта резонанс пайда кылып, мына президентке, Камчок Кыдыршаевичке жеткирейли. Кандай чоң аракеттер кылып атат? Колуна кол, бутуна бут болуп, мындай уяты жок кызматкерлердин жүзүн ачып, жоопко тартып, темир тор артында дал ошолорду камабайлыбы? Мына ошондо биз чыныгы өнүккөн өлкөгө айлана алабыз. Мен эгерде камалып кете турган болсо, мен бүгүн коркпостон баарын айтып берип атам. Камалып кете турган болсо, анда чындык камалды деп билиңиздер. Анда миң деген кыргыздын жаштары эч качан баш көтөрүп сүйлөй албайт. Кыргыздын эртеңи бүдөмүк, караңгы болот. Келиңиздер, ошон үчүн салым кылыңыздар, бөлүшүңүздөр, катталыңыздар, президентке жеткириңиздер. Жана оюңуздар болсо, комментарий калтырыңыздар, маалыматтар калтырыңыздар. Мен болсо кийинки иликтөөлөрүмдү кыла берейин. Кийинки иликтөөлөрдө жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Аманчылык каалайм баарыңыздарга.